Борбор калада берекелүү Ороз айынын урматына түрдүү кайрымдуулук иш-чаралары уюштурулууда. Алардын арасында масштабтуу иш-чаралардын бири 9 жылдан бери өткөрүлүп келүүчү Рамазан чатыры кайрымдуулук ооз ачуу самалыгы Орозонун 8-күнү башталды. Ага дүйнө жүзүнө белгилүү түрк ашпозу, кайрымдуулукта алдына киши салдырбаган Бурак Оздемир Түркиядан атайын Кыргызстанга келип катышты. Ал Кыргызстанга биринчи жолу Умма Ислам журналынын чакыруусу менен келген. Алгач массалык маалымат өкүлдөрү менен кичи пресс жыйын өткөрүп, алардын суроолоруна жооп берди. Бурак Оздемир 16 жашынан бери муктаж үй-бүлөлөргө, ата-энесиз балдарга, калктын аялуу катмарындагы жашоочуларга, турмуш шартка байланыштуу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам берип келет. Ал бул тууралуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына да байма-бай жүктөп бөлүшөт. Бүгүнкү күнгө чейин ондон ашуун мамлекеттерди кыдырып, кайрымдуулук эстафетасын улантууда. Бул сапар кезектеги өлкө Кыргызстан болгон. Bizim buraya gelme amacımız öncelikle Негизи менин жеке кайрымдуулук фондум жок. Мен кайрымдуулук иш-чараларын өз чөнтөгүмөн каражат бөлүп жасайм. Социалдык долбоорлордо мен 16 жашымдан бери катышып жүрөм. Бул убакыт аралыгында 10дон ашуун мамлекеттерде кайрымдуулук иш-чараларын өткөрдүм. Алар Палестина, Египет, Өзбекстан, Кыргызстан, Ливия, Индия, Сирия, Марокко, Африка жана Африканын бир канча өлкөлөрү, Сомали, Непал, Судан сыяктуу өлкөлөрдө ушундай долбоорлорду уюштуруп келүүдөмүн. Түрк элинде Юнус Эмире деген түрк адабиятчысынын айткан сөзү бар. Бөлүшсөк ток болобуз, бөлүнсөк жок болобуз деген. Мен бул жерге келгенде өз үйүмө, өз элиме келгендей болдум. Бул жердеги адамдарды тааныбасам да, мурун көрбөсөм да, бул өлкөнүн абасын мурда жутпасам да, өз үйүмдөгүдөй сезинип турам. Себеби биздин тарыхыбыз бир жана биз ынтымакта болуп, арстандардай бирдикте болбосок, башка өлкөлөрдүн чөйрөлөрү биздин ортобузга түшөт. Бул менин Кыргызстанга болгон акыркы сапарым эмес. Мындан ары тез-тез келип турам. sunabilirsek ne mutlu bize. Умма Ислам журналы болуп өткөн кайрымдуулук иш-чарасынын башкы уюштуруучуларынын бири. Алар жыл сайын Кыргызстанды бойлой Рамазан чатыры долбоорун уюштуруп келгенине быйыл 9 жылдын жүзү болду. Долбоордун максаты Орозодо муктаж үй-бүлөлөргө, ата-энесиз балдарга, калктын аялуу катмарына кол кабыш кылып, майрамдык маанай тартуулоо. Бул сапар таанымал ашпозду бул самалыкка чакыруу менен муктаждардын көңүлүн алып, кубаныч тартуулап, жүздөрүнө күлкү ыроолоо. Ошондой эле аларга ооз ачуу кечесин уюштуруу. Умма Ислам журналынын башкы редактору Элиана Мариям Саттарованын айтымында мындай Рамазан чатыры кайрымдуулук долбоору орозо аяктаганга чейин уланат. Болжалар. 9 жылдан бери биз Умма командабыз менен, Умма фонд менен Кыргызстанда, Бишкекте, Ошто жана башка региондордо ушундай кайрымдуулук ооз ачууларды өткөзүп, 30 күн бою Рамазанда жана муктаж үй-бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, жалгыз боюн элерге, аярлуу катмарлар биздин кыйналган кыргызстандыктарды чакырып, аларга майрамдык сезимдерди тартуулап, көңүл буруп, жакшы дасторконду жазып, Рамазан деген эмне деп көрсөткүбүз келип, мына канчалаган жылдан бери ушуну өткөзүп келип жатабыз. Быйыл ушул биздин долбоорубузду колдоп, Түркиядан эң белгилүү дүйнөлүк ашпозчу, меценат, медийная личность Бурак Оздемир өзү келип, ыйык Рамазан айында бүгүн колдоп атат. Рамазан чатыры ооз ачуу мааракесине 400дөн ашуун адам келип катышты. Алардын басымдуу бөлүгү муктаж үй-бүлөлөрдүн балдары, ата-энесиз балдар үйүндө тарбияланган жеткинчектер, тагдырдын сыноосуна кабылган, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ыйык айда майрам тартууланды. Алар жөн гана конок болуп олтурбастан катышуучу катары өздөрү даярдап келген хор, ыр, Куран сүрөлөрүн айтышты. Иш-чарага катышкан Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин эмгек бөлүмүнүн башчысы Гүлназ Исаеванын айтымында, мындай самалыктар балдарга өзгөчө жылуулук тартуулап, күч-кубат берет. Эң биринчиден эле мен ойлойм, ушу ыйык орозо айында бул сиз айтмакчы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, ошо өзгөчө балдарга майрамдык маанай тартуулап атат да, майрамдык. Бул бүгүн мен ойлойм, бүгүн, эртең дагы канча күндө пландашып атышыптыр. Бишкекте, Ошто бул абдан мындай жакшы ата-энелерине дагы кубандырган. Ошо ата-энеси балдарын ээрчитип келип, кошо отуруп, ушундай жакшы белгилүү атактуу инсандар менен кошо бул жерде көрүп атасыздар, ошо Түркия мамлекетинен, ошондой эле Кыргызстандан дагы абдан көп белгилүү инсандар келип отурат.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Динара Ашимова Рамазан чатырына 3 жылдан бери катышып келе жатканын, мындай самалыктар адамдарды жакшылыкка үндөп, катышкан адамдарга өзгөчө күч берерин баса белгиледи. Айрыкча мыйзам чыгаруучу катары эл өкүлдөрү үчүн бул сыяктуу иш-чаралар импульс берерин кошумчалады. Рамазан чатырында 3-чү жолу катышып атам, депутат болгондон бери. Анан бул иш-чара абдан ушундай толкундатат да мени. Себеби дегенде ушул Рамазан айында бардыгыбыз орозо кармап, өзүбүздүн баягы ички дүйнөбүздү тазалайлы деп, Аллах үчүн орозо кармап аткан учурубузда ушул жерде мүмкүнчүлүгү чектелген, азиз болуп калган, кыйналган үй бүлөлөрдү чогултуп берет да ар дайым Мариям устаза. Ошондуктан мен ойлойм, бул негизи эле биздин баарыбызга керек. Биз ушундай учурда, орозо учурунда, ушундай кыйналып аткан адамдарды көргөндө анан кийин Аллахка ыраазы болобуз да. Келген коноктордун арасында өзгөчөлөнүп түрк ашпозунун көңүлүн буруп, ооз ачуу убактысы келгенде сахнага чыгып кырааты менен сүрө окуган бала элди элжирете дубага колун сундурду. Мына ушундай кызыктарга бай кечеге Ден соолугу үчүн бирге коомдук фондунун жеткинчектери да келип катышты. Алар Рамазан чатырына 2 жылдан бери байма-бай келип, конок болуп гана тим болбостон өз өнөрлөрүн көрсөтүп кетишет. 2 жылдан бери бизди ушул УМА журналы поддержка кылып, орозонун маалында биздин балдарды чакырып, специалисттерибизди чакырып, ушинтип оозубузду ачтырып турат. Очень приятно, сонун болду, бүгүнкү кеч абдан жакшы өтүп атат. Ооз ачуу кечесине мектеп окуучулары да катышып, алардын кубанычында чек жок. Бул жолку иш-чарага Давка Сокулук орто мектебинин окуучулары да келип катышып, элдиги Рамазан ырын созулонтуп, көңүлдөрү кунак отурушту. Мен бул жака 3-чү жыл орозо кармап жүрөм. Ушул жылы оңой кармап жүрдүм. Бирок ушу келип бизге ооз ачырганга абдан сүйүнүп атам. Марекеге келген Маданият министринин орун басары, колөнөрчүлөр баш болуп, кыргыз элинин беришен, меймандос эл экенин далилдеп, алыстан келген ашпозго сыйлык, ыраазычылык кат, кийизден жайнамаз, бычак топтомдору, айтор болгон сый урматын билдирген белектерин ыйгарышты. Сахнаны шаңга бөлөгөн төкмөч чыгып, түркчө, кыргызча аралаштыра төгүп, элдин маанайын көтөрдү. Андан соң ашпозчунун атайын даярдалган сый эти тартылып, Бурак Өздемир эти жиликтеп элге тартуулады. Иш-чара аяктап калганда балдар үчүн даярдалган атайын белектер тапшырылып, белгилүү ашпозчу менен сүрөткө түшкөндөрдүн аягы суюлган жок. Мындай ооз ачуу самалыктары орозо айынын аягына чейин уюштурулмакчы. Жанара Абдуллаева, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.